Так, бисмилля. Бүгін 7 апрель 2022 жыл Жалал Абад шаарындабыз. Бияк ушу карындашыбыз бала чагасы бар экен, көз жок экен. Анан ошол квартирадан кыйналат экен, өзү грыжа менен ооруйт экен. Ошого мындай Жалал Абад шаарынан мындай бекерби квартира болсо, ошого кичине кайрылуу кылып атты элек. Жашыңыз канчада? 38'de. 38-де. Балды канча балаңыз бар? 2 oğlum var. 2 уулуңуз. Балдар жаштары канчада? Biri 6'da, biri 7'de. 6-7 жашта, э? Күйөөңүз эмне болгон? Ajrasız. Жашабайсыз, э? Каралаша турган эркек эч ким жок, э? Çok. Эмне иш кылбайсыз азыр, э? Себеп? Belim var. Белиңиз ооруйт, э? Үйдө эле жатат экенсиз да, э? Эмне себептен азыр ушундай жашап атасыз азыр? Ha? Эмне себептен мындай тиричилик кылтасыз, продукту, башка жактары? İşine de подработка кылып, Анча-мынча подработка, эмне идиш жууйсузбу же эмне кыласыз? үй жыйнап, Үй жыйнап, э? Анча-мынча. Так, корпатыңыз канча төлөп атасыз азыр? 3 3000 мың. сом, э? Корпат эптеп төлөп атыпсыз да, э? Болгон жарым эле берген, анын жарым. Жарым бар, э? Урматтуу мусулман бир туугандар, ушундай квартирадан кыйналган, продукттан кыйналган эже карындаштарыбыз өтө көп экен. Ошого кайдыгер болбой, видеолорду бөлүшүп, мындай жардам бериңиздер. Алла ыраазы болсун, э?